Назарыңыздарда парламентаризм сабактары, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш саналуу күндөрдүн ичинде сессия жылын аяктаганы турат. Парламенттик демократияга бет алдык деп жар салгандан бери ушуну менен 7-чи жыл артта калууда. Эмнеге жетиштик? Бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары депутаттар Төрөбай Зулпукаров жана Аида Салянова. Кош келдиңиздер. Мына былтыр ушул маалда Төрөбай мырза депутаттар шайланганына бир эле жыл болду. Азыр депутаттардын жогорку кеңештин ишин баалоого эрте деп айтты элек. Ал эми азыркы учурда жогорку кеңеш өлкөдөгү маанилүү чечимдердин чордону боло алды деп айта алабызбы? Эми депутатка депутат баа бере албайт. Өзү негизи мыйзам боюнча дагы депутатка баа бере турган ошол өзүнүн шайлоочулары, электораты болуп эсептелет да. Ошондуктан биз жалпы эгерде парламенттик демократияга деп азыр мына тема көтөрүлүп калып атат. Эгерде карай турган болсок, жогорку кеңештеги баягы талаш тартыш же болбосо ар түрдүү көз караштардын баягы чогулган пикири, талашы микрофон аркылуу бул парламенттик демократиянын бар экенин мындай көрсөтүп эле турат да. Мына 7 жыл болду. Чындыгында биз 2010-жылы башкаруу системасы толук кандуу өзгөргөн. Президенттик башкаруудан парламенттик президенттик башкарууга өттүк да. Буну жалпы эл колдоо берди. Ошол конституция кабыл алынды. Ал конституция кабыл алынгандан кийин мына өзгөртүүлөр 2016-жылы декабрь айында болду, 11-декабрда. Бирок негизги маңызы ошол мурдагы конституциябыздын парламенттик президенттик башкаруу системасы толук кандуу десек болот да. Ошондуктан эми бир жылда коомчулукка дагы мындай белгилүү болуп калды окшойт. Жаңы келген депутаттардын арасынан кимдер мурда депутат болбогон депутаттардын арасынан кайсы депутаттар мисалы үчүн өзүн көрсөтө алды. Бул эми парламент мындайча айтканда бул лидерлердин мектеби да. Ошондуктан өзүнү канчалык деңгээлде көрсөтө алды. Мыйзам долбоорлор менен, талаш тартыш менен, кээ бир мыйзамдарды өзүңүздөр билесиздер, ушунча бир чоң баягы тошкоолдуктар менен өтөт да. Ошону кандай деңгээлде утуп, анан кийин өзүнүн максатына жете алды да. Мына эми азыр шайлоочуларга барасыздар. Алдыдагы 2 ай ичинде шайлоочулар менен жолугасыздар. Алардын алдына барганда ошо парламент ушул маанилүү өлкөнүн тагдырын чечкен ушул маанилүү бир саясий же экономикалык чечимди кабыл алды эле же мыйзамды кабыл алды эле деп мисалы кайсыл ошол чечимдерди же мыйзамдарды айта аласыз? Жок, мен өзүм жогорку кеңештин депутаты катары бир канча мыйзамдарды биз сунуштадык. Ал жерде негизгисин бир эле мыйзамга биз токтолуп көрсөк, бул баягы 2012-жылы кабыл алынган баягы мен өзүм иш мерзимим жөнүндө токтолуп атам да. Казинолордун жабылгандан кийин өзүңүздөр билесиздер, элде коомчулукта бир канча дүрбөлөңдөр болуп, жок, бул казинолор жабылган жок. Букмекерлер, тотализаторлор казинонун жумушун кайра аткарып атат деген маселелер көтөрүлүп, кийин ошол тотализатор букмекерлерди дагы жабууга жетиштик да. Бирок ошол эле учурда анан кийин баягы лотерея деген түшүнүк калып кеткен дагы, ошол эми акча табуунун жолу оңой экен да. Бирок ошол моментальный лото же болбосо электронный ставка деген түшүнүктү киргизип алып туруп, ошол лотерея тармагы казинонун ролун кайра аткара баштады. Ошондуктан азыр биз ушул мен жеке баягы мыйзамдардын ичинен ушу токтолуп кете турган нерсе ушул негизгиси бул лотерея кызматы бизнеси, лотерея бизнеси бул толугу менен мамлекетке өттү десек болот да. Бул баягы тираждык лотереяны мамлекет өз колуна алды. Бул келечекте мисалы үчүн 34-36 миллион мамлекеттин бюджетине түшүп аткан акча биринчи жылы 150 миллион, кийинки жылы келечекте 500 миллионго чейин мамлекеттин бюджетине пайда келтирет деген бир максаттарды, жүйөлүү себептерди ошол өкмөт айтты. Өкмөттүн оюн биз өзүбүз баягы кабыл алдык да. Андан сырткары мынакей ушул жогорку кеңештеги оппозициялык азчылык тууралуу дагы мына ошонун айланасындагы болуп аткан абал тууралуу дагы мындай коомчулуктун пикири бир кылка эмес. Мисалы мына 5-чакырылыштагы парламентте оппозициялык блок абдан күчтүү болгон, бирок ошол эле учурда баягы саясий оюндарга ашкере кийлигишип кетип, баягы экономиканы унутуп койгон дегендей сын пикирлер айтылып келген. Ал эми азыркы оппозиция тууралуу кандай мүнөздөмө берсе болот?
Рахмат сурооңузга. Эми биринчи биз Төрөбай мырзага айткан сурооңуздан баштасам, мен биринчи өзүмдүн оюмду айтсам. 10-жылы бийлик алмашты, конституция алмашты. Бирок эң негизги өзгөрүүлөрдүн бири бул биз парламентаризмге бет алганыбыз болду да. Эң негизги ошо Кыргызстандын жетишкендиги бул ошол жаңы жолду тандап алганыбыз болду. Ошол 10-жылдан баштап баягы парламент өзүнүн бир ордун тапканга, саясатта өзүнүн бир кайталангыс бир функцияларын аткарганга аракет кыла баштады десек болот да. Тилекке каршы баягы баарыбыз эле ойдогудай болбойт экен, чоң баягы олуттуу нерселер бир күндө, бир айда жазалбайт экен, ага убакыт талап кылынат экен. Ошон үчүн азыр ойдогудай эмес деп айтыш керек. Бирок баягы бет алганыбыз жакшы болду. Бир гана өкүндүрө турган нерсе, мына 16-жылы өзгөрүүлөр кабыл алып, биз кээ бир принциптерден тайып, кайра артка кеттик десем болот. Анткени кээ бир нормалар президентти күчөтүүгө багытталды, кээ бир нормалар правительствону, өкмөттү күчөткөнгө багыт алды. Бирок парламенттин функциялары ал жөн эле алар күчөтүлүп калган жок. Сөзсүз түрдө бирөөнүн полномочиясынын артынан бир орган күчтөнөт да. Кайсы органдын полномочиясы аркылуу, парламенттин полномочиясы аркылуу экөө күчтөндү да. Бул өкүндүрө турган нерсе. Бирок кандай болгон болсо дагы жалпы баягы жалпы стратегия, ошо парламенттик жол деген жалпы стратегия турат. Мен ойлойм, ошол жол менен иштешибиз керек. Ошол стратегиянын ичинде оппозициянын ролу кандай болот атат? Эмне үчүн ошондой бет алышыбыз керек? Мен эки сөз менен түшүндүрүп кетким келет. Анткени азыр өнүккөн өлкөлөрдү карасак, ошонун көбү өнүккөн өлкөлөрдүн көбү бул парламенттик өлкөлөр да. Эмне үчүн? Анткени аякта эң негизги принцип бул ачыктык. Парламентте билесиздер, негизи президенттик өлкө канча ушу президенттерден өттүк, президенттик системалардан өттүк, кабыл аткан чечимдер жабык түрдө болот. Ошонусу менен айырмаланат да. Парламент ачыктыкты алып келет. Ошону менен мен ойлойм, бүгүн дагы парламенттин ишинде ачыктык бар. Бул эң чоң плюсу. Эми оппозиция боюнча. Оппозициянын өзүнүн орду бар парламентте. Тилекке каршы эми баягы аз санда болсок дагы тиешелүү маселелерди көтөрүп келатабыз. Көп маселелер боюнча көпчүлүк менен позицияларыбыз келишпейт. Бирок мен ойлойм, ал баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жалпысынан алганда ошол баягы өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган маселелер көп, билесиздер, чыгарабыз. Жалпысынан баягы жеке мамилелерге эмес, ушу жалпы баягы масштабтуу улуттук деңгээлдеги маселелерди алып чыкканга аракет кылып атабыз. Аны билесиздер, оппозициянын үстүнө азчылык болуп аткандан кийин кээ бир маселелерибиз өтпөй деле калат, бирок кээ бир маселелерибиз колдоо табат. Андай дагы ситуациялар бар. Мисалы үчүн бүгүн менин эки мыйзам долбоорум өттү. Бул баягы оппозиция сунуштап аткан долбоорлордун жалгыз эле колдоого арзыган долбоорлор эмес, башка деле долбоорлор өтөт. Бирок тилекке каршы чоң бир улуттуу маселелерде бири-бирибизди түшүнбөй эки жаатта болуп калганыбыз өкүнүчтүү. Бир жагынан карасак бул нормалдуу, бирок бир жагынан карасак жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталып аткандан кийин мен ойлойм, мындай маселелерде парламенттин көз карашы мындай бирдей. Бирок жанагы экономикалык чечимдерге, мыйзамдарга келгенде ошол оппозиция менен бийликтеги партиялардын позициялары биргелип калган учурлар болуп атат да, ошого карабастан. Көп эле биргелип. Ооба. Анан кийин мына сессия жылында конституциялык өзгөртүүлөр жана жогоруда сиз белгиледиңиз. Андан сырткары Белизгейт, Текебаевдин камалышы, айрым депутаттарга кылмыш иши козголушу, ушул сыяктуу дагы саясий окуялар болуп кетпедиби? Анан кийин сиздин оюңузча ушул көрүнүштөрдүн баардыгы ошол парламенттеги мына сын пикирлердин курч болушун, депутаттардын бир эркин болушун, көз карандысыз болушун камсыздаган бир көрүнүш же болбосо ошондой бир өнүгүү жоголуп кетти, депутаттардын баягы миизи кайтарылып калды, дымагы басаңдап калды дегендей коркунучту пайда кылдыбы? Эми сөзсүз парламентте биздин өзүбүздүн кесиптештерибиздин үстүнөн кылмыш иши козголгону бул бизди өкүндүрөт. Мен өзүм жеке бир дагы депутатка же болбосо бир дагы бир жаранга бир
жамандык каалабайт элем да. Мен келечекте ошол сот аркылуу, тиешелүү органдар аркылуу баягы акталып чыгып кетишин мына Орозонун күндө айтып атам, чын жүрөктөн каалайт элем да. А бирок ошол эле учурда өзүңүздөр билесиздер, эгерде кээ бир учурда Жогорку Кеңештин депутаттарына эгерде кылмыш иши козголо турган болсо, өзүнүн процедуралары бар. Учурунда бул биринчи жолу болгон эмес. Ошондой эле бул 5-чакырылыштагы да болуп келген. Бирок канчалык деңгээлде, мисалы үчүн ким туура эмес экен соттун чечиминен кийин, бирок соттун чечиминен кийин тарыхтагы өзү тастыктай турган учур келет да. Ошондуктан бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш да. Ойлордун, пикирлердин кагылышынан баягы ушундай учурга келип калып атабыз деген деле сөздөр бар да. Бирок эки тарафты да биз мындай таразалап көрүшүбүз керек да. Ошондуктан мен ойлойм, бул баягы оппозиция менен коалициялык көпчүлүк азыр айтып атпайбызбы? Бизде 3 фракция, мисалы үчүн коалициялык көпчүлүк түзсө, 3 фракция оппозициялык азчылык түзүп атат да. Мындай санын жагынан карасаң бир тең салмактуу да эле. А бирок ошол эле учурда оппозициянын ичинде өзүнчө оппозициялык коалицияны мисалы үчүн түзүлгөнүн биз көрө алганыбыз жок да. Мисалы үчүн 5-чакырылышта учурунда Республика партиясы менен Ата Журт партиясы биригип коалициялык оппозицияны түзүшкөн да. Ошон үчүн баягы кээ бир чечимдери мисалы үчүн күчтүүрөөк болот. Туура эми бул жерде ар түрдүү ой пикирлердин кагылышы. Бир ой пикирдин баарына макул боло турган болсок, анда бул дагы демократиянын көрүнбөй калгандыгын бир айгинелеп коет да. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн ар түрдүү пикирлердин кагылышы болуп туруш керек. Кээ бир учурдачы жогору жакта айтып кеттиңиз, мына бүгүн эле мисал кылып кете турган болсом, бир канча экономикага оң таасирин бере турган, келечекте өкмөткө пайдалуу, баягы өбөлгө түзө турган мыйзамдарды биз кабыл алып атабыз да. Кээ бир гранттык келишимдерде, кредиттик келишимдерде. А бирок бул жерде мисалы үчүн оппозиция менен биздин оюбуз бир болуп атат да. Негизи ошол азыркы жанагындай бир айрым оппозициялык ишмерлерге, айрым учурда ошол бийликтеги партиялардын депутаттарына, чиновниктерге кылмыш иштеринин козголуп жатышы, бул ошол парламенттеги жанагындай бир көз караштардын эркиндигин, депутаттардын курчтугун же болбосо бир мизин кайтарып койду, бир жалтак депутаттарга айланып калды дегендей бир кооптонуу барбы же жокпу? Бул баягы депутаттарга кылмыш иши козголуу бүгүн пайда болгон жок да. 5-чакырылышта деле болуп келген. А бирок ошол эле учурда 5-чакырылышта деле ушул баягы ошол учурдагы Ата Журт фракциясынын депутаттары айтып келген. Эмне үчүн оппозициялык депутаттарга силер кысым көрсөтүп атасыңар? Же болбосо эмне үчүн оппозицияга эле кылмыш козголуп атат деп. Ошол учурда өзүңүздөр билесиздер, баягы бийликтин же болбосо кайсы бир партиянын бийликте турган партиялардын дагы мүчөлөрүнө кылмыш иши козголгон учурлар болгон да. Бүгүн деле ошол сөз кайталанат. Эми ар кимдин өзүнүн чындыгы өзүндө болот да. Ошондуктан мен жогору жакта айтып атам го, бир дагы депутатка кылмыш ишин козголушун каалабайт элем. Келечек тергөө иши башталып калса, ушул эле суроону сизге бир башкачараак кылып берейин. Мына жогорку кеңеште чынында эле оппозициялык күчтөрдүн, оппозициялык көз караштагы ишмерлердин мындан кийинки тагдыры эмне болот? Сиздер ошол сиздерге мына сизге да кылмыш иши козголуп атат. Ошол кылмыш иштерге байланыштуу айрым бир ошондой жанагы бийликтеги партиянын кысымы болуп атат дегендей дагы бир нааразылыктарды айтып жүрөсүздөр. Ушулардын баардыгы сиздердин көз караштарды өзгөртүп, сиздерди мындай коркогураак саясатчы кылышы ыктымалбы мындан кийин? Мындан баштайын, туура 5-чакырылышта дагы мындай ситуациялар болгон. Анда билесиздер, мен башкы прокурор болуп тургам. Мен бир нече жолу парламентке келгем. Кээде макулдугун алуу үчүн, бир да жолу макулдук мага берген эмес жоопко тартканга, а кээде болсо конституцияга ылайык макулдуксуз жоопко тарткам. Бирок ошондо бир дагы жолу ошо депутаттар маселени көтөргөндө келип жооп берсин дегенде бир да жолу келбей койгон болгон эмес. Мен келип депутаттарды ынандырганга аракет кылчумун, депутаттар аркылуу эл дагы көрчү, эл дагы ынанчу да. Мен далилдердин баарын тизмектеп берчүмүн. Кандай далилдер бар бүгүн?
кандай тергөө негизи кандай нукта иштеп баратат. Эгерде оппозициянын, эгерде ошо ата журттун бир өзүнүн претензиялары болгон болсо, мен ошондо ачык айтканга аракет кылчумун да. Ошол эми сиздин ошол учурдагы ишмердүүлүк боюнча албетте пикирлерибиз бул эмес. Мына азыркы оппозициялык өкүл катары, депутат катары мындан кийинки сиздердин тагдыры эмне болот? Түшүнүп атам. Мен азыр аягына чейин оюмду билдирип алайын. Анткени мындай да, мен ошол ынандырдын эмне үчүн айтып атам. Кийин деле мисалы үчүн башкы прокурор ошол эле Билис гейт боюнча чакырдык. Чакырганда суроолорубузга жооп бере алган жок. Далилдер жок. Мына эми суратып атабыз, мына эми сүйлөшүп атабыз Билис менен башка жак менен. Ошондой да болобу? Биринчи далилдерди алып келип алып, анан ындандырыш керек да. Мен айтып аткандайчы, 5-чи чакырылышта. Андай болгон жок. Ошон үчүн эл дагы буга ишенген жок. Эл дагы билип атат бул саясат экен. Эми ошол иш, анан дагы бир маселени айтып койгум келет. Бул жеке эле ата журтка тиешелүү эмес болчу. Почти бир да фракция калган эмес ошол кезде. Ошол эле СДПК Орозбаевден бери иш козголгон, срок өтүп кетти, 10 жылдан өтүп кетти дегени менен иш кыскарды, бирок тарыхта калды да баары эле. СДПКнын депутатына иш козголду деп туурабы? Башкалардын бир да фракция, Республика, Арнамыс, Ата журт, Атамекен, аларга дагы иш козголгон, баарына козголуп чыккан. Эми ошол маселе азыркы мына мисалы үчүн болуп аткан бизге баягы куугунтук, ачык эле айтыш керек, ар бир нерсенин өзүнүн аты менен эле куугунтук таасир этеби, таасир этпейби? Бул куугунтук мурун эле башталган. Мына эң биринчи куугунтуктун мындай яркий проявлениялары Конституциядан башталды. Биз Конституцияга референдумга каршы чыккандан кийин катуу күчөдү бул. Андан бери мына канча убакыт өттү, бирок биз позициябызды ачык айткандан корккон жокпуз. Дагы деле өзүбүздүн башкача ойубуз болсо, биз аны айтып келебиз. Дагы деле айтып. Мына 2005 жылга чейинки, 2010 жылга чейинки Жогорку Кеңештин айрым чакырылыштарына эксперттер, ошол байкоочулар, журналисттер мына тил алчак, чөнтөк парламент, карманный парламент дегендей пикирлерди көп айтышчу да. Ал эми мына азыркы ошол 2010 жылдан кийинки өзгөрүүлөрдөн, парламенттик демократияга багыт алгандан кийинки ошол Жогорку Кеңеш дагы келечекте ошондой бир тил алчак, чөнтөк парламентке айланып кетпейт дегенге мыйзам жагынан же башка саясий эрк жагынан кепилдик барбы? Саясий эрк сөзсүз кепилдик бул баягы депутаттардын же болбосо фракциялардын, партиялардын өздөрүнө көбүрөөк болуп калат экен да. Эмне үчүн дегенде, оппозиция өзүнүн оппозициялык жумушун канчалык деңгээлде так аткарып атат. Мисалы үчүн ой пикирлердин кагылышы же болбосо идеялардын кагылышы бул жердечи. Ошондуктан эгерде кайсы бир партия өзүнүн идеясын толук кандуу баягы коргоп чыгууга өзүнүн депутаттарынын күчү жете турган болсо, бул күчтүү оппозицияны түзө алат да. Ошондуктан азыр мына 5-чакырылышта коомчулуктан 5-чакырылыштын депутаттарына өтө сын пикирлер көп болчу да. Бул депутаттар мына саясий оюндарды көп жасайт экен, парламенттик система бизге туура эмес келип атат. Ошондуктан мына мурда бир эле президент болсо, азыр 120сы башкарып атат дегендей бир сын пикирлер болгон да. Бирок убакыт тастыктап, мен жакында эле бир канча саясий эксперттерди, политологдордун сөздөрүн угуп калдым кайсы бир радиода. Ал жерде ушул 5-чакырылыштын депутаттарын баягы легендарлуу парламент же болбосо парламенттик президенттик башкарууга өткөндөгү негизги мыйзамдарды түптөгөн же болбосо парламенттик башкаруунун негизги багытын аныктаган парламент болгон экен деп убакыт өткөндөн кийин мактап атат да. Бүгүнкү күндө 6-чакырылышка дагы бүгүн баа берүү кыйын да. Же болбосо ушул учурунда иштеп турган депутаттар бир тарых убакыт өткөндөн кийин ким канчалык деңгээлде эмне жумуш аткарды, анын жасап аткан жумуштарынан коом канчалык пайда көрдү, же болбосо элге кандай пайда тийди. Бунун баарын тарых өз ордуна коет да. Бирок биз кааласак, каалабасак дагы эми биз мыйзамдар кабыл алынып иштеп аткандан кийин биз ар бирибиз оппозициясы дагы, коалициясы дагы өзүбүздүн ишмердүүлүктү алып барышыбыз керек. Мына соңку эле мыйзамдардын бири жанагы балдарга, көп балалуу үй бүлөлөргө жанагы жөлөк пул берүү боюнча мыйзам долбоорун депутаттардын дээрлик баардыгы, оппозиция, бийликчил, коалиция дебестен бүт баардыгы колдоп, анан эл дагы көбүрөөк көңүл буруп атты да. Ушунун өзү мына сиздердин шайлоочулар көбүнчө саясатка же болбосо кайсы бир саясий лидердин тагдырына эмес,
экономикага, элдин өзүнүн жашоо турмушуна көбүрөөк кызгаарын көрсөтүп жаткандай. Парламенттин мындан аркы кадамдары кандай болуш керек? Мындан аркы багыты кандай болуш керек? Ошол экономикага, өлкөнүн жашоо турмушунун оңолушуна салым кошуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Биринчи, мен ойлойм, парламентте эми баягы мурун депутат болуп иштеп келген баягы тажрыйбалуу депутаттар бар, бирок жаңылары көбүрөөк. Ошон үчүн эң биринчи мен ойлойм, ар бир депутат өлкө үчүн эң маанилүү нерселер эмне? Анткени баягы маанилүү маселелер көп да негизичи, бирок ошонун ичинде сөзсүз түрдө приоритизация болуш керек да. Маанилүү маселелер эмне? Ошол маселеге башка бир майдабы, чоңбу маселелер ошол маселеге көз каранды деп баягы эң баягы олуттуу маселелерди тандап алыш керек деп ойлойм да, ар бир депутатчы. Ошол эле мисалы үчүн көп маселелер эмне үчүн чечилбейт? Биз мисалы үчүн акча жок, башка жок дейбиз. Көп мисалы үчүн маселелер соттук реформага тиешелүү мисалы. Бирок соттук реформа жылган жок. Мисалы, анткени мына өзүңүз деле сурооңузда айтып кеттиңиз, жанагы саясий куугунтук деген саясий куугунтук бүгүн соттордун колу менен болуп атат. Кандай десе, кандай буйрутма түшүп атса, ошону кылып атат мисалы үчүн. Соттук реформа болмоюн көп ошо экономика байланыштуу, ошонун ичинде маселелер ошол соттук реформага тиешелүү да. Же болбосо реформа правоохранительных органов деп атабыз. Экономика маселеси деп дагы айтканга байланыштуу, мисалы үчүн биз өкмөт экономика менен ким заниматься этет? Бул өкмөт заниматься этет. Ошол реформаларды сырттан күтпөй ошо парламенттагы кылыш керекпи? Кылууга аракет кылыш керекпи? Кылыш керек. Отчет болуп атканда, мисалы үчүн отчет болуп атканда экономикалык баягы жагдайга, өкмөттүн ошо экономикада кандай аракеттер кылып атат, ошондо баа берилиши керек да. И мисалы оппозиция катары биз баабызды берип келебиз, дайыма баягы катуу сынды айтып келебиз. Мен ойлойм, ошол түздөн түз мисалы үчүн экономикалык маселелерге баягы жакшы жагынан айтканда кийлигишүү, ошол маселелерди чечкенге баягы түрткү берүү, бул мен ойлойм сөзсүз түрдө оппозициянын үнү болушу керек. Мына сизге да ушул сыяктуу суроодо жогорку кеңеште мындай бир саясий оюндарды токтотуп, экономикага көбүрөөк маани бергиле дегендей чакырыктар көп эле айтылып кетет. Бирок саясат да маанилүү. Мына ушул эки тармакты тең, саясий күрөштү дагы туура алып кетип, ошол эле учурда экономиканы дагы алдыга тартуу үчүн жогорку кеңеш мындан кийин кандай кадамдар жасаш керек? Биздин баш мыйзамда оппозиция, анан кийин коалициянын өзүнүн негизги багыттары сонун болуп жазылып калыптыр да. Негизги укук тартиби, бюджет маселеси бул оппозицияга сөз бериш керек. Комитеттин төрагаларычы. Бирок биз азыр мына 5-6 чакырылышта биз көрүп атабыз, эми оппозициялык башка өнүккөн мамлекеттерде эгерде карай турган болсок, бюджет кабыл алынып атканда, ошол бюджет эми мыйзам менен кабыл алынат да. Кайсы бир фракция өзүнүн программасына тиешелүү кылып туруп, альтернативдик бюджетти сунуштайт да. Жок, бюджеттин чыгаша бөлүгү мынча болуш керек, киреше бөлүгү мындай болуш керек. Бул тармакка биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул тармакка мына Атамекен социалисттик партиясы же болбосо социал-демократтар партиясы. Биз эки партиядагы мындайча караганда социалдык тармактарга биз көңүл бурабыз. Программаларыбыз дагы окшош да. Ошон үчүн жогору жакта айтып атпайбызбы? Жөлөк пулдар боюнча мыйзам долбоор эмне үчүн өтүп кетти? Эмне үчүн дегенде биздин партиянын программаларында ошол мисалы үчүн мугалимдердин айлыгын көтөрүү же болбосо социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жакшы шарттар түзүп берүү деген нерселер бар да. Ошон үчүн бир ой пикирге келип атабыз да. Бирок акыркы күндөрү мисалы үчүн биз өкмөт курамын түзүп атканда, өкмөттүн эгерде программасын алып келгенде же болбосо ошол өкмөттүн составын бекитип атканда, структурасын бекитип аткандачы, бул жерде альтернативдик бир дагы проект кирген эмес. Бир дагы. Мен дайыма айтып келем. Кайсы бир фракция эгерде өкмөткө жараша бир конкретный сунуш боло турган болсо, өзүнүн сунуштаган программасын сунуштап туруп, анан кийин ошол программа менен берки программанын ортосундагы айырмачылыкты анан кийин салыштырып, анан кийин оппозиция бийликте турган коалициялык көпчүлүктү толук кандуу эскертип, биз эсиңерде биз мындай сунуш берген элек деп туруп контроль кылса болот да. Анан кийин ошол жердеги негизги маселелерде проблемаларды айтып тура берсек, бул болбойт. Анан проблеманы айтып коюу жеңил. Бирок альтернативдик бир вариант сунуштоо оор да. Жок, бул сен жасай албадың, жасаш үчүн могу жолду көрчү деп сунушташ керек да. Рахмат айыңызга, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен тилекке каршы соңуна чыгып калды.
Парламентаризм сабактары талкуубуздун кезектеги катышуучулары депутаттар Төрөбай Зулпукаров жана Айда Салянова болду. Саламатта калыңыздар.